Кийинки сөз Козуев Алишер Абдуллаевичке берилет. Рахмат, Уланбердибаевич. Самат Сатарович. Самат Сатарович, мүмкүнбү сизде? Бул мыйзамды эгерде азыр бул ратификацияны колдоп берсек, бизге кандай пайда болот? Мындай кыскача эле жооп берсеңиз. Пайдасы эми мамлекеттик деңгээлде жакшы эле болот элге. Божомолуңуздар кандай болуп атат? Эми божомол кыла турган болсок, эми биз жыл сайын эле баягы план прогнозду ошо божомол түрүндө түзүп андан бекитебиз да. Ойлогон ой менен анан тиги мыйзамда каралган пункттарды эске алсак, мамлекетибизге деле элге деле баягы жакшы. Жок, кайсы бир деңгээлде сиздерде мындай план болот да. Канча пландаштырып атасыздар? Канча пайда түшөт бизге, мамлекетке? Мен уруксат болсо, Алишер Абдуллаевич, бул жерде эми мындай прогнозировать этип, мынча сомма көп түшөт деген эч кандай андай антип ойлогонго да негиз жок болуп атат. Анткени баягы буга чейин эч жер текшерилген жок да. Анан жанагы группаларды текшерип, балким бир жерлерде туура эмес которуп атат, туура которулуп атат. Но көпчүлүк убакта бул скорее всего туура эле которулуп атат да. Бирок ошону бир баары текшерип коюш үчүн эле түзүлгөн комиссия болуп атат да бул. Башка мындай божомол кылчу. Рахмат. Акыркы жылдары бизге бул ИАЭСтен жылына канча пайыз түшөт биздин пайда? 1,9%. 1,9%. Былтыркыга салыштырмалуу быйыл Кытайдан кандай болуп атат кирүү? Былтыркы өткөн 2021 жылга салыштырмалуу Кытай өлкөсүнөн Кыргызстанга товардын кирүүсү пандемияга чейинки көлөмдүк көрсөткүчкө жетип барды десек болот. Бирок кээ бир учурларда ар кандай шарттар болуп калып атат, баягы тобокелчиликтер бар. Ошону менен өткөн айда 30-40% пайызга төмөндөгөн, азыр бир аз кайра көтөрүлүп калды. Ар кандай шарттар болуп атат, баягы сиздер өзүңүздөр мерчендеген планга чыгып атасыздарбы? Азыркы учурда биз планга чыгып атабыз. Бирок баягы эгерде 30-40%га чейин төмөндөсө, кайсысы булак менен чыгып атасыздар планга? Бизде ошо булактар ошо сырттан келген. Биз негизи бажы кызматынын пландык көрсөткүчтү аткаруусу биз сырткы факторлордон түздөн түз көз карандыбыз. Бизде өндүрүш жок. Бар болгондо ошо сырттан келген товарларды администрациялап, аны тариздөөнүн негизинде гана алабыз. Эми 2021 жылга биз салыштырып алсак, 2021 жылы 48,4 миллиард пландык көрсөткүч болчу. 1,5 миллиард аткарылбай калды. 2022 жылга 98,5 миллиарддык. Катуураак айтсаңыз угулбай атат. 98,5 миллиарддык пландык көрсөткүч 2022 жылга берилген. Эми бул жылдын 5 айын гана алсак, биз азыркы күндө 5 айдын жыйынтыгы менен 33 миллиард 233,6 миллион сомдук көрсөткүчтү, пландык көрсөткүчтү бюджетке төгө алдык. Бул жалпы жонунан айтканда былтыркы жылга салыштырмалуу биз 266,6% пландык көрсөткүчтү ашыгы менен аткардык дегенди түшүндүрөт. Рахмат. Азыркы күндө Өзбекстан Республикасынан овощи фрукты канча маштадан чыгып атат күнүнө? Быйылкы жылы былтыркы жылга салыштырмалуу абдан көп. Мен баягы статистикалык көрсөткүчтү алган эмесмин. Эгерде мүмкүн болсо, баягы жүргүзгөн анализибизди сизге дагы жөнөтүп койсок болот. Сиз ошону кат жүзүндө толук маалымат берип койсоңуз? Бере алам. Канча пайызга чейин өстү былтыркы жыл менен быйылкы жылкыга салыштырмалуу? Былтыр Өзбекстандан жанагы мөмө жемиштердин кирүүсү болжолу 25-тен 30%га чейин өстү. Былтыркыдан, Былтыркыдан.
Ошондо бизге азыр бул транзит болуп кетеби же биздин мамлекетте калабы товар? Бул Өзбекстан үчүнчү мамлекет болгондон кийин бизге ЕАЭБтин территориясына кирет, бизден бажы тарифтөөсүн өтөт дагы. Андан кийин до конечного потребителя Россияга чейин кете турган жүктөр. Бизде тарифтер кандай? Эгер Өзбекстан прямой Казакстанга чыкса и Кыргызстанга чыга турган болсо, айырмасы барбы жокпу? Тарифтик ставкалар. Тарифтик ставкалар эми ар кайсы мамлекеттин өзүнүн баягы тарифный политика саясаты бар да. Ошого жараша Казакстан балким Россияга жакын көлкө болгонуна караганда алардыкы бир аз арзаныраак болушу мүмкүн. Биздик Жок, болушу мүмкүнбү? Сиздерде анализ бар да, бул эми единый окного бул. Анализ бар, ошонун баарын мен сизге берип жибере алам. Толугу менен жалпылаштырып, биздин өзүбүздүн жүргүзгөн анализ дагы жана бирдиктүү система бар бизде, анализ жасай турган. Ошонун негизинде сизге жыйынтыктап жибергөнгө даярбыз. Себеби былтыркы жылы биз Тажикстан Республикасы жабылганга чейин Тажикстан ушул эле система менен Тажикстандан да чыкчу да бизге. Ооба. Азыр эч нерсе өтпөйт бизге. Өтпөйт. Ошодон канча минус болуп атат бизге жылына? Былтыркы мурдагы өткөнгө чейин салыштырмалуу. Салыштырмалуу бизде анализ бар, ошону толугу менен сизге берип жиберебиз. Сиз бардык маалыматтарды толук берип койсоңуз кат жүзүндө. Анан эми жана мен айткан Өзбекстанды, Казакстанга көп ишкерлер через Казакстан аркылуу Россияга чыгып атат. Ошого сиз көңүлүңүзгө алып туруп бул жакты дагы ыңгайлуу шарттарды түзүп берсеңиз, ошол акча бизге түшмөктө. Кыргызстангачы. Түшүнүп атасыз мен айтканымы? Түшүнүп атам. 10 секунд. Берип коюңузчу мага. Рахмат, кийинки сөз Козуев Алишер Абибилаевичке берилет. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Саламатсыздар, урматтуу чакырылгандар. Бул жерде эми 2020 жылкы бюджеттин аткарылышы боюнча туура түшүнүшүбүз керек. Эми ал мезгилде пандемия болду, ар кандай шылтоолор менен кичине кемчиликтер болду, бирок колдоп беребиз. Анан бул жерде бир кошумчалап кете турган нерсе, бул таможнянын жетекчиси жокпу өзү? Орун басары бар. Улан Ашимович, сиз кечегинде мен официалдуу түрдө ушул жерде стенограммада да турат, жетекчиңиз маалымат берди эле, Самат Сатарович. 5 айдын жыйынтыгы боюнча 33 миллиард деп. Ошону стенограмма үчүн айтып коюңузчу, канча план толтурдуңуздар 22-ге? Саламатсыздарбы? Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Кимсанов. 2022 жылдын 5 айдын жыйынтыгы менен биз 23 миллиард 400 миллион чогулттук. Эми сиз туура айтып атасыз да, бул жерде кандай болот ошондо прокуратура органдары сиздерге дагы суроодо жалпы бул жерде олтурган депутаттарды ошондой эле кыргыз элин бажы тармагынын төрагасы жалган айтып атат да 10 миллиардкачы. Ошого ким жооп берет? Комментарий берип койсом болобу, уруксат берсеңиздер. 33 миллиард деп айтылып калган экен, биз дагы аны көрдүк. 33 миллиардтын айтылган негизи да бар. Негизи бар болчу. Ал жерде бул жерде айырма болуп атат. Биздин чогулткан таможенный пошлина менен ЕАЭСтен келген пошлина. Эгерде биздин чогулткан пошлина менен маалымат берсек, 28 миллиард 200 миллион болот. Плюс освобождениялар бар. Ошолор менен биригип 33 миллиард деген цифрабыз бар болчу, ошол цифра чыгып кеткен экен. Кечирим сурайбыз. Ал жерден мен официалдуу түрдө өзүнөн дагы 2 жолу сурадым. Туура айтып атасызбы, адашпадыңызбы деп мен тактап, бул жерде Алмаз Кушбековичтин өзүнөн дагы официалдуу түрдө сурадым. Менин колумда официалдуу каттарым турат. Булар жооп беришти өзүнүн версиясын. Сурасам, мен туура айтам, мен сөзүмө жооп берем деп комментарий берди. Ошого кандай жооп бересиз ал киши? Мен комментарий бердим. Ал жерде 33 миллиард дегендин негизи бар болгон айтылган цифранын. Мен ойлойм, төрага өзү жооп берген туура болот.
33 миллиард деген цифра бар. Анын ошо освобождение кошулуп кетиптир. Плюс биздин пошуна, бизде чогулган пошуна кошулуп кетиптир. Ошонун себеби менен ошол цифра чыгып калган. А фактически 23 миллиард 400 миллион бюджетке түшкөн. Сиздер айтылган пландан 7 миллиардка аз аткарып атасыздар. Анан 10 миллиард кошуп туруп элди алдап атасыздар. Ошону бир жакшыраак карасаңыздар, эми кандай жетекчилер олтурат бул жердечи? Тем более бул таможняны көрүп атабыз. Ал киши өзү 2 ай иштеп туруп кеткен эле. Кайсы критерий менен келген кайрадан жумушка? Ушунчалык эле бюджетти жакшы толтурабы же планды жакшы аткарабы? Эмне себептен келген эле өзү кайра жумушка? Эми ал боюнча замдары жооп бере албайт го. Ким жооп берет? Жок, бул сурооңузга биз жооп бере албайбыз. Анткени назначение же Минфин да кылбайт, отурган адамдар да эч ким кылбайт. Туура эмес маалымат үчүн укуктук баа берилеби, кандай болот? Прокуратура органдары. Кылмыштын курамы бар болсо, последствиясы бар болсо берилет. Өкмөттүн президенттин өкүлү ошого бир протоколдук тапшырма берип, мага 10 секунд кош бергиле. себеби официалдуу кайрылам ушул боюнча кандай чара болот, кийинки дальнейший процедурасы кандай болот. Эми бул уят нерсе да эми жалпы коомчулукту алдап атса эми 1 миллиард 100 миллион сом эмес, 10 миллиардка алдап атат.